алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Бүгүнкү күндө бизден Ак Ниет Аманат коомдук фонду карантинге алынган айылдарга продукты азык-түлүк жеткирүүнүн аракетинде жүрөбүз. Буга чейин дагы ошол Сузак айылында карантинге алынган айыл өкмөттөргө, айылдарга картошка жеткирип, продукта жеткирип, жана 5000 маска таркатканбыз. Мына бүгүн биз азыр буга чейин баягы мешоктоп каптап киргиздик элек. Мен азыр ойлонуп отурсам, ал жака барганда деле ошол мешок элге бөлүнөт экен. Биз азыр атайын каптарды болсо момундай пакеттерге салып, бөлүп жүктөтүп атабыз. Жалпысынан айтканда 3 тоннадан ашык жүктөлүп атат. Кудай буюрса, ошол карантинге берилген айылдарга колдон келишинче жардам берип калсак экен деп. Себеби алар сыртка чыга албайт. Алардын айылына башка инсан дагы кире албайт. Карантин толугу менен жабык ал айылдар. Ошондуктан ал бир туугандарыбызга карантинге алынганына уже 10 күндөн ашып калды. Продукталары түңөнүп, ач калдык. Жерге эчтекебиз калбады. Жада калса наныбыз жок. Суу ичип жатабыз деген канча элибиз бизге кайрылып атат. Мына ошол бир туугандарга колубуздан келишинче бир күндүкпү, 2 күндүкпү, бир жумалык болсо дагы бир продукталарын таркатып турсак экен, колдон келишинче ушу карантинден чыгып кетиш үчүн, бүгүнкү оор абалдан чыгып кетиш үчүн жалпыбыз биригип, күч бирдикте дейт, биз биригип, мына ошолорго элибизге кайдыгер карабастан жардам берип турсак деп мен элге чакыруу жасаганмын. Мен буга чейин айтып кеткем, азыр бул азыркы алынып аткан продукттарга жардам бергендерди мен дагы да айтып кетейин. Кореяда мекендештерибиз $300, Төлөшова Каныкей 1000 рубль, Жидебаева Максатбек 2000 рубль, Кадырбекова Гүлсане 1000 рубль, Кожобекова Бейшинал 300 рубль, Рахманов Бакыт Екатеринбургтан 10.000 рубль, Акмурза Мурасатов Москвадан 5000 рубль, Чыңгыз Москвадан 5000 рубль, Эркин Жалалабадта 1000 сом, Замир Жалалабадта 1000 сом, жана башка бир туугандарыбыз колунан келишинче жардам берип атат. Азыр бул жерде мен айтып өттүм, бул жерде эмне азык-түлүк бар. Мына бул жерде азыр картошка бар, пияз бар, сабиз бар, ун бар, май бар. Андан сырткары мына ушул картошка саткан эжебиз дагы ушул жерде колунан келишинче мен да салым кошуп калайын деп баягында айналарын жардам катары берип атат. Кудай кааласа анан bundan кийинки иш-чара шаардын тургундары, домдон чыга албай аткан, домдо курсагын эптей албай аткан канчалаган элибизге кайрадан 2-3 күндөн кийин шаар тургундарына кадимки эле ушул продукталар, ушундай продукталарды дагы таркатабыз буюрса. Азыр биз ушул Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу ошол эң алгачкы коронавирус оорусу чыккан айылдар карантинге алынганына уже 2 жумага жакындап калды. Айтып өттүм жогоруда. Алар көптөн бери продуктасыз отурат. Мына ошол инсандарга жеткирели деп, ошол инсандарга аракет кылып атабыз. Медериним рахмат сага, Ак Ниет Аманат фонду менен жакындан бери иштеп, айылыбызга, элибизге, жалпы районуна, ошондой эле Кыргызстан мамлекетине бир чоң салымдарды кошуп атасыздар. Алла ыраазы болсун. Мына дагы ушу биздин азыр мына болуп аткан карантин айылдарыбызга мына помощь жардам кылып келип отурасыздар. Өткөндө дагы келип мына бул жерге картошка дагы ушундай эле продукт товарларды алып келип дагы салым кошуп кеттиңер.
азыркы салымыңыздарга да чоң рахмат. Алла разы болсун. Ушу айылыбызда үйүбүздө тынччылыктар болсун. Бүгүндөр да Кудай кааласа өтүп кетет. Силер дагы кайдыны карабастан эмгелип, ушул жерде кыйналып аткан семьяларга да тематастар ишиңизде ийгилик. Дайым ушу салым кошкон, ошо досторго, сиздердин фонддо иштеген кызматкерлериңерге Алла разы болсун. Баарына ыраазычылык айтып кетем. Ушу Кызылтай өкмөттүн жеке өзүм атыман, жалпы элдин атынан. Рахмат, Алла разы болсун. Чоң рахмат. Элибиз тынччылыктар болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу жалпы момун мусулмандар, эли журт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан хадисил кудуси бар. Мына ошол хадис кудусиде Алла Таала ушундай дейт. Эгерде эки адам мамиле кыла турган болсо, алардын ортосунда мен боломун дейт. Эки адамдын ортосундагы мамиледе Алла Таала болгондон кийин сөзсүз ал жерде береке болот. Ал эми ошол экөөнүн ортосунда күмөн түшкөн учурдан баштап ал жерде мен көтөрүлөм, ортого шайтан кирет дейт. Мына азыркы күнү канчалаган уул кыздарыбыз алыста иштеп, ошол эли журтубузга жардам болсун деп каражат жагынан жардам берип, ошону мына медер таксырыбыз айылдарга, айыл өкмөттөргө жеткирип атат. Бул акча берген ар бир инсан ушул медер таксырларыбызга өзүңөргө кандай ишенсеңер ошондой ишениш керек. Ошондо Кудай кааласа ортодо береке жана ынтымак болот. Азыркы учурда мына ушул медер таксырыбызга окшогон медер таксырыбыз жана мына айыл өкмөттүн башчылары ошо Мирлан мырзага окшогон таксыларыбызга дагы өтө кыйын. Себеби сиздер жөнөткөн аманатты ар бирин ордуна жеткизип, ээсин таап бериш бул өтө чоң жумуш туугандар. Ошондуктан Кудай кааласа сиздердин азыркы учурда берип аткан ар бир тыйыныңыздар өзүнүн ээсин табат деп сиздер толук ишениңиздер. Себеби мына азырдагы медер инибиз, менин уулум мына Мирлан таксырыбызга алып келип ушул аманаттарды тапшырып атат. Эми мындан кийинки иштерди Мирлан таксырыбыз айыл башчылары менен ар бир муктаж үй бүлөгө жеткизет Кудай кааласа. Буну биз көрүп атабыз өз көзүбүз менен. Азыркы учурда азыраак продуктка муктаж болуп калган дагы адамдар бар. Мына биз Мирлан таксырыбыз менен да сүйлөштүк. Ошон үчүн баарыңыздардын ишиңиздерде ийгилик болсун, кармаган тутканыңыздарда береке болсун, эли журтубуз тынч болсун. Амин. Алла Таалам ааламдагы калкты өзүң сактагын. Аалам калкынын ичинде Кыргызстан эли журтун сактагын. Алла Таала мына ушул Кызыл Туу айыл өкмөттө өзүңдүн рахмат нурунду жагызгын. Ооруп жаткандарга Аллахым өзүң шифа бергениң, жалпы эли журтубузду жугуштуу оорудан өзүң сактагын. Алла Таалам сиздерге ден соолук, күч кубат берсин. Медер уулум күнү-түнү ушу тынбай иштеп атасың. Ушул аманаттарга кыянат кылбай жеткирип атасың. Алла Таалам Мирлан таксырым ушул айыл өкмөттө жашап жаткан жалпы элибизге Аллахым тынччылыгы болсун. Ушул тез аранын ичинде Алла Таалам ушул ооруларды көтөрүп, эли журтубуз өзү менен өзүнүн тиричилигин кылышты насип этсин. Аллаху акбар. Рахмат. Баарыңыздарга рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Алла разы болсун.